Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Маанайыңар ар дайым ачык болсун. Он жетинчи сабак. Сабактын темасы досумдун аты. Друга зовут. Вспомните: мой, моя, моё. Ым мүчөсү его, её, м мүчөсү. Атам мой папа. Атасы его папа, её папа. Анын атасы. Чекиттердин ордуна мүчөлөрдү коюп көчүргүлө. Апа, моя мама. Апам, моя мама. Эже, моя сестра. Эжем, моя сестра. Байке, мой брат. Байкем, мой брат. Таята, мой дедушка. Таятасы, его дедушка, её дедушка. Таенем, бабушка, сиңдиси, сестра. Бул менин досум. Анын аты Алёша. Это мой друг. Его зовут Алёша. Ал 8 жашта. Ему 8 лет. Алёша 12 мектепте 2 класста окуйт. Ал акылдуу, он умный. Ишенимдүү дос и верный друг. Сөз айкаштарын эсиңерге туткула. Анын аты. Ал жашта. Ал окуйт. Көп чекиттин ордуна сөз коебуз. Его зовут. Её зовут. Ал 8 жашта. Анын аты Алёша. Бул ким? Бул менин досум. Это кто? Это мой друг. Анын аты ким? Анын аты Алёша. Ал канча жашта? Ал 8 жашта. Алёшанын үй бүлөсү. Бул менин досум. Анын аты Алёша. Досумдун үй бүлөсүндө 4 киши бар. Атасы, апасы, эжеси жана өзү. Атасы Геннадий. Ал 44 жашта. Атасы айдоочу. Апасы Ольга. Ал 40 жашта. Ал сатуучу. Апасы дүкөндө иштейт. Эжеси Наташа. Ал 20 жашта. Ал студент. Университетте окуйт. Алёшанын үй бүлөсү ынтымактуу. Үй иши 3 Б көнүгүүнү жазгыла. Досуңдун үй бүлөсү жөнүндө айтып бергиле. Саламатта калгыла.